жасап атып эле анан баарын таштап алып кетип калат деп жана айттыңыз го. Билим жаатына дагы практикалык менен бирдей алып кетсе, Айтышат да кыргыздар аябай сонун тигет. кайсыл брендти чыгарып элдин аң сезимине киргизе алдыңыз? Көбүрөөк итальянка болсо баалайбыз. Анан атат да, мага акчам жетпей атат. Өзүңөр деле мигрант болуп Америкага барып келиптирсиз. Кыргызстан адам өндүрүүчү, мигрант чыгаруучу фабрикага айланып калабызбы? Кирип алып туруп толтурасы банкрот. Толтурасы банкрот. Бекер жатакана. Бекер обед. Завтракта бекер кылган күндөрүбүз болду. Сен эмне деген бизнесменсиң? Банкроттук сага эмнени үйрөттү? 2 айдын ичинде үйлүү болдум. Студенттер келет экен, келгенден кийин мындай даже жаңы машинкалар отургузбайт экен да. Тигүүчүлүк менен алек кылат. Ооба. Анан акчасын болсо сага шашпай Төлөй берсин. төлөй берет. Эжелер көбүнчөсү эле балдар менен калпагандар көп да. Мурдоозу кыйшайбай эле калп айтып кое беришет. Обычный, биз азыр показ өткөрөлү деп атабыз, өзүбүздүн бренд. Эмнени каалайт айыл? Ишенимдүүлүк, камкордук, коопсуздук, жылуулук болгону ошол. А сен мага эмне бере аласың? Мен сага жакпай калдым окшойт. Бирок Дастан Сити турак жай комплекси дал сиз каалап жаткан нерсе. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы. Балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калдырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай. Ишилгери, кандайсыңар? Жакшы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, аман турасыздарбы? Бүгүн биз дагы кызыктуу теманы алалы дедик. Азыркы тапта Кыргызстанда тигүү жааты аябай өөрчүп атат, сонун болуп келатат. Мунун күнгөй тескейи кандай? Атайын ушуну сүйлөшкөнү келдик. Азыр биз Жасмир тигүү фабрикасындабыз жана анын кожоюну, ээси, негиздөөчүсү, ишкер Жасур Парпиев. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кош келиңиз. Дагы бир жолу учурашкалы. Аябай сонун экен, кенен, чоң. Бул фабрикага баш багууңуздун себеби эмнеге ушул жаатты алдыңыз ишкер катары? Буга чейин бир аз бирөө менен чогуу иштешип калдык. Ошодон кийин бир досум менен чогуу иштешип калып, анан бул тармакка кызыгуу пайда болуп калды да, анан өзүнчө да ачып көрөлү деген максатта кийин өзүнчө ачып, ичине кирип кетип калдык да. Биз азыр болсо сыртында азыр жазуусун окуп көрөйүн да. Дипломго чейин жана дипломдон кийинки билим берүү жеңил өнөр жайдагы кийимдердин конструкциялоосу жана технологиясы кафедрасында экенбиз. Муну атайын кафедра кылып коюп турсуңар да, студенттерге ылайыктап. Ошол жөнүндө. Бул жер университеттер менен иштешип атабыз. Университетте МУИТ деген университет бар. Ошолорго атайын факультет катары ачып бердик. Бул жер 2 класста кылып бердик. Студенттер келип өздөрүнүн практикалык сабактарын бул жерде өтсүн деген максатта. Себеби биринчи курстан эле фабрика менен, өндүрүш менен кызыгып аралашса, уже студент бүтүп атканда ушул тармакка кызыгып же калып калат, же биринчи курстан эле кызыкпай башка тармакка өтөт деген максат болду да. Бул меники же меники эмес деген нерсе болот экен. Ошону биринчи курстан сезсин деген максатта, биринчи курстан баштап келсин деген, практикага аралашсын деген максатта сунуштап ачтырдык да мындай. Мындай тигүү фабрикаларында дайыма эле студенттерге жол ачып, же болбосо атайын орун ачып берип, аралашкыла дебейт го. Бул нерсени мен көп уктум. Анан университетте мугалимдер менен да сүйлөштүм, декандар менен да сүйлөшкөндө көбүнчөсү эле студенттер келет экен, келгенден кийин эле мындай
даже жаңы машинкаларга отургузбайт экен да. Бузуп саласың дейт да. Бузуп саласың дейт экен да. Айгызай тур дейт да. А биз ошого бул биринчи этажга эле бир 50-55 машинка коюп бердик, каалаганы келип колдонсун дедик. Бузса деле бузуп оңдосо өзү эмнесин башына келип калат да. Демек бул иш меники, оңдоп кетем же иштеп кетем деген өзүнө калыбына алып келет да. Кадрдын жетишсиздигинен улам көп ушу тигүү цехтегилер индустар менен, пакистандыктар менен жана башка улуттагылар менен иштешкендер аябай көп болду. Ошондон улам көйгөйлөр да болду. Силерде дагы болдубу ушул? Мурда жылы болду. Бир чакан цехын тигүү фабрикасын ачып көргөнүбүздө болду. Биз аларды иштетип көрдүк бир канча бир 55 дейин. Бирок иштете алган жокпуз. Неге? Биз өзүбүздүн кыргыздарга көгөнүп калыппыз да. Алар келгенде алар систематично иштейт экен да, дүнөлүк практиканын эмеси менен иштейт экен. А бизде индивидуальныйга көнүп калганбыз да. Ошол нерселер менен бир аз биздин өзүбүздүн катабыздын айынан биз аркага кетип калдык да. Анан аларды токтотуп да кайрадан өзүбүздүн нелерге өттүк деген нерселерчи. Бирок бара бул азыр бизде кадрдын жетишсиздигинин айынан алар көп келип кетти. Аябай эле көп азыр. Мындай бунун жакшы жагы бар, жаман жагы да бар. Жакшы жагы кандай болушу мүмкүн? Балким арзаныраак чыгышы мүмкүн. Же болбосо мага окшоп иштеткен, тигүү тармагын иштеткен анча-мынча нелерге, ээлерине стабильный жумушчу болуп бериши мүмкүн. Бирок мен ынанып атам, ошол нерсени кылып келип атабыз. Биз бир аз кыйналдык. Биз өзүбүздүн мекендештер менен деле буну стабилдүү бир эмнеге алып келсек болот экен. Ал үчүн биз керекилерине нөлдөн баштап үйрөтүп, өзүбүздүн эмнеге кадрга жетиштиришибиз керек экен. Буга убакыт керек экен да. Бул 1 ай, 2 ай, жарым жылда болуп калбайт экен. 1 жыл, 2 жыл кыйла убакытта кайта бир системага түшөт экен да. Ал үчүн убакыт менен бир аз өзүбүз дагы бир аз жанагындай нерселер кылышыбыз керек экен да. Инвестицияларды көбүрөөк кылып коюшубуз керек экен да. Бизде айтат го кыргыздар мындай жасап атып эле анан баарын таштап алып кетип калат деп жана айттыңыз го. Ошондой эле ушинтпеш үчүн балким келишим түзүп алыш керек, балким билбейм. Бул нерсе баарында бар, бизде деле бар. Биз азыр бул жерде ылдыйда бир 400 адам келишимин алып чыгып берем. Бардыгы келишим түзүлгөн, кол коюлган, мен таштап кетпейм, иштейм дейт. Анан кетип калат. Аны юридикалык жактан тартипке чакырсаң анан оңой эле. Балам ооруп калыптыр. Же болбосо тигинде болуп калыптыр, айылда бир нерсе болуп калыптыр деп да келбей кое берет. Аны эмне кыла аласың? Башка ошо тигүү цехи бар бир курбум айтты эле да. Атасы бир жылда бир нече жолу өлүп турат, апасы бир нече жолу өлөт, мындай аябай шылтоолору көп дейт да, мындай мурду оозу кыйшайбай эле калп айтып кое беришет деген сыяктуу. Ооба, андайлар деле бар. Эми бул жерде мен айтайын дегеним бардыгын күнөөлөбөйм. Бирок жана белгилүү адамдары жаманатты кылат дагы бардыгын жаманатты кылып коет. Кээерки цехтин хозяиндары деле кээде айлыктарын бербесе, бүтүн цехтин хозяиндары жаман болот го. Ошол сыяктуу кээде жумушчулардын анча-мынчалары жамандары бүт жумушчулар жаманатты кылып коет. Эки жактан ушундай ситуациялар бар. Анан туура айтканы, досуңуз айтканы туура, бат-баттан ооруп турушат. Анан айлыкты же болбосо жумасына айлык алынат. Ошол да жетпейт да. Таң каласың. Бир үй бүлөгө өзүнүн финансовый жааты бар да. Ошол жааты ижарада турган адам бөлөт да. Муну мен бир айда ижарага берем, муну балам окуусуна берем, муну тигиге берем дейт. Же болбосо эски карыз болсо, эски карыз менен деп бөлүп туруп төлөп бөлүш керек. Бизде ушул нерсе жок дагы. Акчаны алат, сразу KFC-ге жүгүрүлөт да. Бул менен жебесин дебейм, жесин. Бирок жана финансовый грамотность деген нерсени туура пайдалана турган болсок, бардыгына жетишсек болот да. Бизде кээерки адамдар акча жок дей берет дагы, жок дегенде Кудай деле жок кылып коет да, чындап элечи. Көбүнчөсү эле жалган сүйлөп коебуз да. Бул жалган сүйлөгөндүк бул сөзсүз түрдө берекесиздикти алып келет да. Буну биздин өзүм жашоомдо деле көрүп атам, башкалардын жашоосунда да көрүп атам. Обязательно дайым туура сүйлөш керек экен да.
Туура иш кылып, туура сүйлөгөндө ошондо бир кандайдыр бир аз тапсаң да ошол нерсе берекелүү болот экен да. Демек, ошо элдин катмарынан сиз түшүнүп атасыз, биздин элге финансылык сабаттуулук жетпейт экен. Аябай эле жетпейт. Дагы Анан кийин жанагындай психология деп коет го, мына психология дегенде көбүнчөсү эмне псих билим дейт го, бирок бул керек. Керек болсо ар бир адамдын психологиясы, психологу болсун, керек болсо ар биринин финансовый грамотасы өзүнчө бир нерсе болсун. Ошол нерселерди үйрөнсө, өзүнүн жашоосуна алып келет да. Анан кийин эле иш кылып атып эле наалый берет да адамдар кээде. Сизде бир мисал үчүн айтайлы, бир көйнөк 200 сомго тигилип аткан болсо, наркы жакта бир көйнөк 210 сомго тигилсе да 10 сом үчүндө кеткен адамдар бар. Бар эмес, бар арасында. Эми буну эгер ушунчалык жакшы тиге турган болсо, бул менен эмнени айткым келип атат? Келип, ошол жердин технологу болот, же производственный директор болот. Эгер алар да чечпесе, келип хозяинына айтып туруп, сүйлөшсө болот да. Мага тапкан акчам жетпей атат. Бирок мен жакшы иштеп берем, мынча убакыт иштеп берем. Ушул нерселерге, мага керекке нерселерге же карыз берип туруңуз, же болсо мен ушунчалык мунулардан жакшыраак тигип берем, мага белгилүү нерселерди кылып бериңиз деп диалогко барышты билбейбиз да. Акча жетпей калып атса, же башка бир нерсе минус болуп калса, таштап кетип калат. Эми дарак бир жерден көгөрөт го. Ошол нерселерди кылына турган болсо, баардык нерсе чечилет. Менин да нерсем чечилет, ошо жумушчун да нерсе көйгөй чечилет, баардык көйгөй чечилет. Ушул нерсени диалог кылбай туруп эле андай негатив жагына ойлой берет да. Мына студенттер келди, биякта кафедра болду, факультет болду, алар тикти, анан сага кандай эмне пайда мындан? Менин максатым бул швейный тармакка киргенде бизде көбүнчөсү эле ар бир нерсени билим жаатына да басым жасаш керек деп ойлойм да, практикалык жаатына да. Бул нерсе бизде Кыргызстанда көп тармакта аксайт, жок эсе да. Ошол максатта анан кийин билим жаатына дагы практикалык менен бирдей алып кетсе, жакшыраак болот деген биздин келечек муунга жакшыраак болот деген максат болуп атат да, оюмча. Мында студенттердин арасынан мындай баамдап байкап калып атасыңарбы, аябай мындай ар жагында дээринде бар, таланттуу, балким кийин сиздер менен билбейм бир чогуу иштешип кете турган. Ооба, студенттер келгенде мен студенттер менен сүйлөшөбүз, собеседование кылабыз, мугалимдер келет, сабак өтөт. Өткөндө байкайбыз, анан студенттер менен сүйлөшүп отуруп калсаң, 10 студент же 20 студент келсе, уже 4-үнчү курстар дейли, 1-инчи курс, анан 4-үнчү курста дизайнингди окуп атыпсың. Эмне кылып жүрөсүң, эмнеге кызыгып атасың десе, мен косметологияда курста окуп атам дейт. Өзү 4-үнчү курс дизайнингди окуп атат. Анда эмнеге дизайнерликти окуп атасың? Анда лучше косметолог бол, же бир массажист бол, же бир чайчка бир башка жакка барып, өзүңү эмнеге улантып бербейсиң, диплом мага керек да дейт да. Жөн эле диплом үчүн эмне кылат да. Ошолорду көрүп туруп, анан кийин андайларды буга чейин да угуп туруп, 1-инчи курстан эле аралашса, жакшыраак болот да эффект. Мындай таланттуулар көзгө көрүнүп калабы? Жок, таланттуулар да көзгө көрүнөт, экинчисинен керкилердин таланты ачылат. Бара-бара талант. Бул жерге келгенден кийин атмосфераны көрөт, бул жерде 50-100 адам иштеп атса, тиякта кийинип жүргөн башка, жөн эле сүйлөп койгон, бирок могу жерде атмосферага аралашканда такыр адам башка болуп калат да. Тиякта жалаң эле теориясын өткөрүп берет да, мектеп немелер жогорку жайларда. Жогорку жайларда. Бизде азыркы күндөгү эң чоң көйгөйлөрдүн бирөөсү ушул кадр болуп атпайбы? Менин максатым ошол, башында ачканыбызда кадрдан аябай кыйналдык. Аябай эле кыйналдык биз. Биз заказды алып алганбыз ашыгы менен. Бирок ишенсеңиз, жатаканабыз бар, башка бөт нерселерибиз болгондо деле кадр жок. Кадрды таап ал десек, кадр иштебейт. Биздеги эң чоң көйгөйлөрдүн бирөөсү бул жумушчулар швейный тигүү тармагында жумасын айлык алып көнүп калган. Ишкерде кээде айлык болот, акча болот, кээде болбой калат. Кээде клиенттен келбей калат. Келбей калганда бир күн же 2-3 саат кечиккенде деле тигүү тармагындагы жумушчулар эртеси күнү башка жакка кетип калат. Мындай көйгөйлөр аябай көп экен да. Анан кийин бул нерсеге мен ойлондум да. Мен мынтип ойлодум да, демек буларды алып келип, өзүбүз үйрөтүп, өзүбүзгө алып калсак болобу экен деген максатты башында ачып көрдүк. Бир 10 ай мурун. Азаздан болду, бирок бекерге кылып көрдүк. Окуучуларды алып келип бардыгына үйрөтөлү деп жаңы ачканыбызда былтыр ушу как раз февралдан кийин могу жерде.
Бирок келет, бир аз үйрөнүш болот дагы, машинкага отуруп үйрөнүп калат да кетип калат да. Мына айтпайт сага. Сен жатаканаңда жашап атат. 1 сом төлөбөйт. Даже алар жата турган журканын дагы төшөгүн да алып келбеген нелер бар. Анан сен аларды алып бересиң, Мадинадан алып келип берет жумушчулар, бүт нерсени алып келип коет. Анан бир аз үйрөнүш болот дагы кетип калат. Толтурасы кетип калды. Жоопкерчиликсиз. Жок. Анан бизде тамак аш бар да, обедте түшкү тамак келет, башка бирөөлөр алып келет да. Алып келет, жуманын аягында эсептеп алып кетет биздин бухгалтерден. Келет тамагын жеп жаздырат да дагы кетип калат. Андай эми бардыгы эмес, бирок ичинде андайлар ham бар. Бирок коркпой айта алам, бир 40% ошондой да. Биздеги случай ошондойго туш келдик да. Былтырдан беричи. Анан кийин биз буну ойлонук дагы, мугалимдер менен сүйлөшүп, башка бир учебный иштеткендер менен сүйлөштүрүп, бир Бишкектин ценасына басынан арзаныраак кылып, хотя бы өзүнө өзү актасын. Могу жерде арендада турабыз, ижарада турабыз. Мугалимдердин айлыгы, бул жерде менеджерлердин айлыгы, башкалардын айлыктары чыгып турса деле болду деп туруп, мизерный бир среднийдан да ылдыйракта бир эмне кылып, баа коюп койдук. Ошо баанын ичинде бүт нерсени камтып берсек, ал келип туруп хотя бы үйрөнүп кетсе, менин максатым эмне болду да? Бул жерде иштеп калбаса дагы, жок дегенде менин кошунамда тияктагы фабрикада, тиги цехте, башка тигүү цехинде иштеп калып калабы деген максат болду да. Бирок бекер болгондо бекердин кадыры болбойт экен да. Тузу тартат экен да. Анан биз ойлондук да. Демек биз бул нерсени кылбашыбыз керек экен да. Балык жейишти эмес, балык кармаганды үйрөтүштү керек экен деген чечимге келдик да. Анан кийин биз буну акчалуу форматка өткөрдүк да. Хотя бы бир аз өзү төлөгөндөн кийин бир аз өзүнө жоопкерчилик болот. Мен акча төлөп атам, эми үйрөнүшүм керек дейт. Ошол нерсе келгенден кийин адамдарга бул кызыгып пайда болот же жоопкерчилик болобу дейм. Анан кийин бир аз үйрөнүп туруп, бизде калачу болсоң ушул тармак менен кетет, же болсом акчаны төлөп атып туруп, бир жума окуйт дагы, мени кесибим эмес экен, менин ишим эмес экен дейт дагы, башка ишти кылат да. Бизде көбүнчөсү эле ушундай болот го, кадр маселесинде. Бир жерге жумушка кирет, бир жума, бир ай, 2 ай иштейт дагы, анан кийин ал жерде же бирөө менен чыгыша албайт, мамиле кылып, же болсом өзү толук кандуу билбейт, бирөө алкыруу кирип алган бирөөнүн көлөкөсүндө. Анан билбей туруп эле ал иш анык эмес, бирок акча үчүн эле жүрө бергөндөр деле бар да, айлык үчүн. Өзүн таппай жүргөндөр болот экен да көбүнесе. Ушул тигүү жаатында, мисалы үчүн, башка өлкөгө, Орусияга барганда айтышат да, кыргыздар аябай сонун тигет, сапаты мыкты деген сөздөрдү угуп калам да. Бирок кыргыздар өзүбүздүн, кыргыздардын мейдин Кыргызстан дегенде эмнегедир көп мындай этибар албайбыз, баалабайбыз. Көбүрөөк итальянкы болсо баалайбыз, туркиянкы болсо туркиянкы экен деп баалайбыз. Анан Кытай фабричный десе, фабричный экен деп баалайбыз. Бул аябай сонун суроо болду, мага аябай жагат бул нерсе. Эмнеге өзүбүздүн кийимди өзүбүз кийбейбиз да? Мисалы үчүн мен өзүм кийип жүргөн нерселер бардыгы менде тигилгендер. Азыр мен үй бүлөмө, келинчегиме деле өзүм биякта тигилген нерселерди берип атам. Кызыма да ошол нерсени берип атам. Бул өзүбүз кадырлабасак, башка бирөө, башка өлкө бизди өлкөбүздү келип өнүктүрүп бербейт эч качан. Башка өлкөнүн бизнесмени да бизди келип өнүктүрүп бербейт. Келип бизнес баштаса дагы сонун капиталын алып кетет. Демек, бул жерде биз өзүбүздү колдош үчүн өзүбүздүн мекендештер өзүбүздү колдош керек да. Кантип өзүбүз тиккен нерселерди өзүбүздүн Кыргызстанда көп сатылбайт, сатылса деле аз бир. Мен уверенлик менен айта алам, жоопкерчилик менен 10% эле алышы мүмкүн. Даже ага да жетпей калышы мүмкүн. Калганы бүт сыртка кетиши. Андан кийинкисинде бул өзүбүздүкүн өзүбүз көбүнчө жана сиз айткандай, мен Nike'тыкын алдым, же тигиникин алдым дейт. Туура. Аныкыны паланча миң сомго алганга чейин сен өзүбүздүкүн бирөөнү алсаң, кыйла ошо ишкерге деле пайда, ошо жерде иштеген жумушчуга да пайда, мекенге Кыргызстанга да салым болот. Ошол нерселерди биздикилер көбүнчөсү кылбайт. Бирок бул нерсеге мен пропаганда кылайын деп атам дагы, андай өзүбүздү брендти өзүбүз чыгарыш керек деген бир чечимге келдим да. Эмнеге биз мактанабыз да? 30 жылдан бери тигүү тармагында цех иштеттим деп көкүрөк урабыз. 20 жылдан бери мен Дордойдо иштейм, же 15 жылдан бери, же 35 жылдан бери, же 20 жылдан бери мен тигүү тармагында жүрөм, мен баардык нерсени билем дейт да. Макул, билет экенсиз. Кайсыл брендти чыгарып, элдин
аң сезіміне киргизе алдыңыз деген нерсе суроо келгенде жок. Сиз да айтып бере албасаңыз керек. Жок. Ошол сыяктуу. Демек, биз азыр туура бизде коңшу өлкөбүз аябай жакшы бакты ушул мезгилге чейин. Клиенттерибиз баардыгы кардарларыбыз ушулар болду. Азырга чейин ушулар туура. Бирок белгилүү мисалы былтырлары, быйыл жана рубльдун түшкөн мезгилдеринде, анча-мынча жана кошуна өлкөлөр менен кошуна өлкө бир нерсе болгоп кеткен мезгилде кыйынчылык келди, жумуштарыбыз көбүнүкү токтоп калды. Бир эки ишкананын жумушу токтоп, мисалы үчүн менин жумушум токтой турган болсо, могу жерде 100 адамдын жумушу автоматически токтойт. Бул деген 100 үй бүлө. Мен менен 101 болот. Ошо баардыгыбыздын жумушубуз токтойт. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Менин көз карашымда дүйнөлүк масштаб кандай форматта кетет, ошо менен кетишибиз керек да. Биз өзүбүзгө өзүбүз бренд чыгарышыбыз керек да. Бул нерсени чыгарбасак, биз чоң рыноктарга чыга албайбыз. Биз чыгыш үчүн биригиш керек. Эмне себептен сырттагы жакшы заказдар бизге келбейт? Келбеген себептердин бирөөсү стабилдүүлүк жок. Туура. Экинчиси жумушчунун стабилдүүлүгү жок. Үчүнчүсү бир ишкер келген заказдын баардыгын ала албайт. Төртүнчүсү ала алса дагы башкалар менен бөлүшкүсү келбейт. Бул жерде бөлүшкүсү келбегендин айынан же өзү бүтүрүп бере албайт, аркасында биздин мамлекетти жаман көрсөтөт, өзү дагы бир нерсе ийгиликке жетпейт да. Ошо менен көп нерселер аркага кетип калат да. Бул жерде дайым эле мен эмес да, биз менен кете турган боло турган болсок, ошондо колду бир жагына чапсаң деле эчтеке болбойт, бирок эки жакка чабылганда уже көп нерсе угулат. Ошол сыяктуу да бири-бирибиз менен тыгыз иштеше турган бир ортомго келишибиз керек да. Келсек, жакшы ийгиликтер жетет. Анын үчүн бизде бренд деген түшүнүк такыр жок. Көбүнчөсү эле түшүнүктө бизде сырттан итальянский бир Gucci'ни бир нерсесин алса, ошону кийсек биз абройлуубуз да. Бирок тапкан айлыгыбыз ага такыр жетпейт да. Туура. Биз көбүнчөсү эле биздин мындай буга деле айта алам, эл көрсүн көп жашайбыз да. Аябай эле. Өзү араң акча таап, араң десем мындай катуу тийип калышы мүмкүн. Алдын ала кечирим сурайын. Мындай белгилүү акчаны таап атат, бирок көтөргөн телефону карызга алып алгандагы iPhone 16. Ошону кууп жүрө берет го. Мындай эмне кылып турчу? Бар го ушундайлар. Бар да, албетте. Көп го. Бизде деле көп көрдүм да. Анан айтат да, мага акчам жетпей атат дейт. Акчаң эмне кылып атасың деп сураса, iPhone'го төлөдүм, анан кийин тиги кийимди алдым, анан балама бир нерсе алып бердим. Анан квартплатама жетпей калды, уже акчам калбай калды дейт да. Зачем iPhone аласың? Сен ошого жараша өзүңүн деңгээлиңе жараша алсаң болбойбу? Болот. Өзүңүн деңгээлиңе жараша жашасаң болбойбу? Болот. Бизде көбүнчөсү эле уялабыз да. Уялыштын кереги жок да. Адал менет менен акча табуунун эч кандай уяты жок да. Туура. Мындай силерчи ушу атайын дизайнер, күчтүү дизайнерлерди жалдап, ушундай бренд чыгаруу маселесин козгоп атасызбы? Азыр аябай эмне кылдым. Көбүн айттым. Менден да тажрыйбалуулар аябай көп. Может, балким алар деле аябай көп кылып атат, кылып аткандар. Буга чейин кылгандар бар. Бирок биз азыр ошол нерсенин үстүндө аябай катуу иштеп атабыз. Дизайнер сөзсүз түрдө ар бир фабрикада, ар бир тигүү цехинде дизайнер болуш керек, конструктор болуш керек деген теманы не кылдым да. Андай кылбаса бизде көбүнчөсү эле сырттан келген мени алып келет да, тигип-тугуп жөнөтүрөбүз. Сырттагы жумуш токтогондо биз да токтоп калабыз да. Дизайнер болсо, дизайнерлердин аброю жок да биздин Кыргызстанда. Дүйнөнү карай турган болсок, дүйнөдөгү дизайнерлердин аброю канчалык жогору. Мен ошого айтып кетет элем, бизде студенттикке университетке тапшырып атканда деле окуучулар деле каяка тапшырып атканын билбейт, эмнеге кызыгышын билбейт да. Жана айткандай, 4-курста окуп атат, өзү дизайнер же болсо өзү башка нерсе, бирок курста башка, эмнени айтайын, мен бир көзүм менен көрдүм. Бирөө келди, мен эмне дедим, СММщик, ана менеджер жаным алам, айына стажерга турам, мынча сомдон берип турам дедим. Толтур адам келди да, анан англис тили дагы, орус тилди билсе жакшы болот десем. Бирөө келди дагы, өзү инфакта окуйт экен, 4-курс.
мен силерде жүрө берейин, бирок кошумча англис тилин үйрөнөйүн дейт да, курстан үйрөнөйүн дейт. 4 жыл окуп коюптур, контракт төлөп. Анан неге окудуң да ал жерде англис тилди? Анан эртең сен ким болосуң? Ушул суроолорго ар ким өзүнө өзү жооп суроо берип көрүш керекпи дейм да. Мен ата-энем университетке эмнеге жөнөттү, мен эмне кылышым керек, келечекте эмне кылышым керек, эмне пландарды кылышым керек деген суроолорду өзүнө өзү катуураак бериш керекпи дейм да. Бербесе биз барып эле жанагындай болуп калабыз да. Биз кийим тигүүчү фабрика болуп атпайбызбы? Кыргызстан адам өндүрүүчү, мигрант чыгаруучу фабрикага айланып калабызбы? Айланып калдык да. Көбүнчөсү ошол жака кетип атат да. Ошо мигрант демекчи, силердер өзүңөр деле мигрант болуп Америкага барып келиптирсиз. Эмнеге ал жакта калган жоксуз? Американская мечта деген нерселер каякта калды? Мен Америкага барыш үчүн 10 жолу отказ алгам. 11-синде чыкты. 11-синде каяктан чыкты? Кызым Олимпиадага Америкага өтүп калды. Анан ошол аркылуу виза чыкты. Кыздын берекеси экенинен мен дагы бир ыландым да. Кызың болсо кандай берекелүү экенин дагы бир ишендим. Ошо кызым аркылуу, кызым 4-класста болчу 2 жыл мурун. Ошондо Америкага виза чыкты. Ага чейин мен 11 жолу отказ алгам. Кире берет элем. Америка мечтасы болчу. Бирок ошондон кийин бардым, эмнелерди көрдүм, Олимпиадага катыштык, 50 мамлекет катышты. Көрдүк. Кайра келдим, келип туруп кайра Америкага барып бир жашап көрөйүнчү дедим да, балдарыма мектепке окутуп көрөйүн дедим. Өзүм жашап көрөйүн дедим. Көрдүм. Бирок үй бүлө эки жакта болгондо мындай бир кандайдыр бир сезим жакшы эмне болбойт экен да. Анан мен ойлодум дагы, мен үчүн биз бир жол жашай турган жашоодо бактылуулук бул үй бүлө, ата-эне, бир туугандар. Анан биздин сонун мекенибиз бар, ошол мекен деп ойлодум да. Анан кайра келип туруп, башкача максат менен келдим. Кыргызстанда миграция темасына колуман келишинче, күчүм жетишинче максималдуу аракет кылып, миграция эмес, өзүбүздүн мекенибизде байып, өзүбүздүн мекенибизде иштесе болот деген пропаганданы чоңойтойүн деп атам, зайылтайын деп атам. Бизде мээбизде Орусияга барсаң көп акча табасың, Америкага барсаң көп акча табасың деген калып калган да. Аябай калып калды. Бул менде деле бар болчу. Бирок андай эмес. Бизде деле көп акча тапса болот. Бирок Шоронун ээси Жумадыл байке айткандай, сразу бир нерсе атсаң эле бир жылда байып кете бере турган эмес да, буга бир сабыр керек да. Жумадыл байке айткандай, биз 20 жыл дегенде ушул темпке келдик дейт го. Ошол сыяктуу бир темпте этап менен кетиш керек да. Ар жерден секире берсек, биз ийгиликке деле жетпейбиз, бир нерсе жаратпайбыз дагы. Бизде сабыр жок экен, Бизде сабыр жок да. Сабыр жок болгон үчүн неге көбүнчөсү эле адамдар бизнесмендерге кызык көрөт го. Демек ал бизнесмен жөндөн-жөн бизнесмен болуп калган жок да. Ал бизнесмендин канча өмүрү, канча жылы, канча уйкусуз түндөрү өтүп туруп, анан бул даражага жетти. Биз сындашка устабыз го. Бирөө байып кетсе, бирөө машина алып алса, бирөө эмне алып алса, мындай алып алды деп. Биз аларга карабашыбыз керек да, бизден кийинкилерге карашыбыз керек да. Бизден кийинкилер кандай болуп атат? Тарапта анан өзүбүздүн жашообузга анан шүгүр келтиребиз да. Биз андай кылбай эле биз алдыдагы карап алабыз да. Велосипедке минип аткан киши машина айдаганга суктана берет, машина айдаган киши самолет айдаганга суктана берет го. Бирок жөнөкөй адам велосипед алгысы келет. Ошол сыяктуу өзүбүздү калыптандырышыбыз керек да, деп ойлойм. Чет өлкөдөгү буйрутмалар бизге эмес, коңшу өлкөлөргө кетип калып атат деп тынчсызданып атканым болуп калдым да. Ооба, мындайлар бар. Мындайлар болуп келип атат. Мындан кийин дагы болуп, бул аябай курчалышы мүмкүн деп ойлойм да. Азыр күндө коңшу өлкөлөрүбүзгө деле көп мурда биздикилер менен иштегеп, дизайн жаатында да, башка жаатында да биздикилер алдыда болуп, жакшы заказдар чыгарып аткан болсо, азыр бул нерселерди көбүнчөсү эле кошуна өлкө кылып атат. Фактически кылып атат. Себеп эмне? Жумушчу күч стабилдүү бар. Анан кийин мамлекет тарабынан да көп жардамдар бар. Бу менен айткым келгени, мамлекет тарабынан бизде деле жардамдар бар. Просто биз ачык иштешибиз керек. Ача турган документти ачып, юридически ачабызбы, жеке ачабыз бардыгын ачып, жумушчуларга деле ошол нерсени түшүндүрүп иштесек, бизде деле мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок кошуна өлкөлөр бириге алган үчүн чоң заказдарды, чоң нелерди өздөрүнө алып атат да, жакшы аткарып келатат азыр.
И мына өсүү болуп атат аларда. Бизге караганда. Бизде азыркы күндө мына чындап эле көп заказдар азайды, аябай азайды. Көп цехтер мисалы былтыр эле октябрларда рубль несі түшүп кеткенде уже сразу нелер анализдер чыгат го, чыгарганда аналитиктерин чыгарганда уже бүгүн эле мына 60 цех, 100 цех, 200 цех жабылды деген нерселер тез эле чыгып атат. А мындай цехтегилер бири-бириңер менен байланышып, ынтымак түзүшүп, кандайдыр бир эрежелерди коюп, мыйзамдарды коюп, момнтип иштейли, тигинтели, Кыргызстандын атын көтөрөлү дебейсиңерби? Мен буга уверенлекмен айта алам, көбүнчө силер баары айтат. Менден чоңдор деле, менден кичинекейлер деле, менен теңдер деле, тажрыйбалуулар деле, тажрыйбасы деле, бирок аны кылбайбыз. Реалдылыкта. Кыйын болуп айтасыңар, ушунчу иш керек эле дейсиңер, А бирок кылбайсыңар. Обычный биз азыр показ өткөрөлү деп атабыз, өзүбүздүн бренд. Бул аябай кыйын, аябай расход нерсе экен. Көп не кетет экен, көп күч сарпталат экен. Ушул нерселерди кылалы деп атабыз. Буга мисалы керкилер айтты, зачем сага кереги бар деп да. Керкилер көп айтты. Бирок бул керек. Чоң базарга чыгыш үчүн бул нерселерди биз кыла алсак, өзүбүздүн нерселерди кыла алсак, бара биз өзүбүздүкүлөрдү дагы да бир белгилүү жерге барып туруп көрсөтө алабыз, же аларды өзүбүзгө чакыра алабыз. Биздикилер башка жака чыгып атат, Дубайга чыгып атат, Европага анча-мынча барып атат, бирок барганга жараша эмне деп коет эле, качествосы, сапаты, бардыгы ошол нерсеге жооп бере тургандай бир даража боло турган болсо, анда бир эле ишкана эмес да, өтө көп ишкана болуш керек да. Андан кийин биз өйдөдөгү заказдарга, мына клиенттерге, мына кардарларга жете алабыз да. Ансыз биз жете албайбыз. А бул жак жеке эле студенттер келеби, же жалпы үйрөнөм дегендер келип, үйрөнүп жүрөрсө болобу бияктан? Бул жакты биз эмне кылдык? Жалпы элге дедик. Мен көбүнчө фокусту эркектерге да коеюн деп атам. Эмнеге? Себеби швейный тармак бир эле аял кишилерге эмес да. А бизде тигүүчүлүк, тамак жасоо Просто жөн эле аялдарга эле деп. Бизде ушундай калыптанып калганбыз да. Тамак жасайт десе, только аялдар кылыш керек деген. Тигүүчүлүк десе бир гана айымдар кылыш керек. Андай эмес да, дүйнөдө андай нерсе болбойт да. Баардык нерсе биз дүйнөнү карап кетишибиз керек да, ким каякта өнүгүү болуп атат. Бизде бул тармакты, швейный тигүүчүлүк тармакты эркектер деле үйрөнсө, аялдардан жакшыраак акча табат. И мисалы бир жерде кара жумуш кылып аткан стройкада, курулушта болсун, ошол жактарда эки эсе жакшы акча таба турган мүмкүнчүлүк бар. Тигүү тармагын үйрөнүп алса. Биз буга мүмкүнчүлүк катары мен эмне ойлонуп атам да. Нарындан болобу, Таластан болобу, кайсы областтан болсо да келсе, аларга бүт шартты түзүп берейин деп атам да. И түзүп койдук. 7 област болобу, кайсы жактан болбосун. Ушу бир аз паспорту болуп, 18 жаштан ушу жакшы аракет кыла алганга чейин бир 70 жашка чейинки айырмасы жок. Келип эле үйрөнүп, иштеп кете турган болсо жакшы болот. Мен максатым үйрөнүп, өзүнүн бизнесин өзү ачсын деп атам, реалдуу карап. Биз азыр көбүнчө силер бир аз мындай хайп жаатына карап атпайбызбы? Биз ушул нерсени реалдуураак карап туруп, 18 жаштан 70 жашка чейин эже дагы, мисалы үчүн бир Баткендик, же мен өзүм Аксылык болом. Аксылык бир Аксыда эле өзүнүн реставрациясын ачсын. Кантип үйрөнсүн дагы, барып туруп айтсын. Эгер окуганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, акчасы жок болсо, жатаканасы жок болсо, акчасы квартирага төлөй турган акчасы жок болсо, тамак аш жегени акчасы жок болсо, ошо бир бизнес ачкан, реставрация ачкан, машинка алган акчасы жок болсо, мен бул бардык шарт түзүп берем. Главное келсин, каласа 5 айда төлөсүн, каласа 6 айда, каласа 3 айда, каласа 1 жылда. Машинкаларды да алып берейин, бирде эмес, 2, 3, 5ке чейин. Алар өзү иштеп, өзүнүн айылына барып туруп, реставрация ачып алып туруп, ошо менен өзүнүн тиричилигин кылып кетсин деген максат болду. Максатым Сенден тигүү жанагы машинесин алат дагы, айылына барат, бияктан үйрөнүп алып, биякка жатаканага жатат, бияктан үйрөнөт, сенде машина алат дагы, тияка айылына барып алып, анан тигүүчүлүк менен алек кылат. Анан акчасын болсо сага шашпай төлөй берсин. Төлөй берет. Мен буга сразу бер дейм. Эгер кааласа, мисалы, бир жактан келе турган болсо, алысырактан келгенин жол кирем жок десе, алардын да төлөп жүрдүк биз. Сен эмне деген бизнесменсиң? Просто менин максатым мигрант болуп кетпесин деп атам. Сыртка чыгып туруп мигрант болуш бул оңой эмес. Мен көбүнө көрүп атам, балдарын таштап кетип атат,
3төн, 4төн, 5тен балдарын таштап келип атат. Көбүсү тияка кеткен, экөө тиякта ал башка нерсе, бул башка нерсе. Бул жашоо кандай болот? Бул жашоого бир келебиз. Канча өмүр жашайбыз, бир гана Кудай билет. Менин мамлекетке болгон бир салымым, өзүмө бир жарандык вазифам бир нерсени калтырайын деген бир максат болот. Бул кандай? Хотя бир нерсени үйрөтүп калсам, бул менин атым. Бул мисалы үчүн Сингапурдун несине кантип не кылды? Бул Сингапурдун несине көп эле жерде мисалы Ли Куан Юн китебин окудук дей берет да, окуган менен аны түшүнгөн башка, аны аткарган башка да. Экөөнү тең эч ким кыла элек, кылбайт да. Может, мен деле кыла албайм. Может, кылып аткандар бардыр. Бирок биз же өзүбүз үчүн жашашыбыз керек, же өзүбүз үчүн дагы, мамлекет үчүн да, келечек үчүн да жашай турган бир формат кылышыбыз керек, өзүбүзгө сиңдиришибиз керек. Же өзүбүз менен эле, өзүбүздүн тиричилигибизди ойлонуп эле тиякка барып алып жүрө берсек, анда эртең биз постоянно бай боло бербейбиз да. Эртең биз башкача абалга түшүп келип калышы мүмкүн. Азыркы өсүп келаткан муун ошо биздин балдарды тарбиялашы мүмкүн. Ошон үчүн ошо биздин балдар тарбияланганга чейин биз өзүбүздөн кийинки муундарга кандайдыр бир сону бир нерсени көрсөтөлү деген максат болуп атат да. Ошон үчүн келген үйрөнөм десе бардыгына эшигибиз ачык да. Жатаканасы болобу, даже тамак ашы болобу, акырын төлөп туруп, үйрөнүп туруп өзүнүн несине кете берсин. Главное сыртка чыкпасын деп атам да. Могу жерде өзүнүн бала чакасы менен калсын. Мен могу жерде ачып иштетип аткандан бери бардык нерсени ачык айта берейинби? Мындай көп нерсе эмне болуп атат да. Айтыңыз. Мындай шөйүнө тигүү тармагында канча десем, бир 60-70% десем дагы жанагындай да. Мындай көөсү башка жашайт, аялы башка жашайт. Байкуш эжелер көбүнчөсү эле жана балдар менен эле калып калгандар көп да. Ажырашып кеткендер. Андайлар деле көп да. Бунун себептерин бирөөсү башында кызыгып, алиги бооруму ачып, башында барып алып сүйлөшөт элем, неге мындай эмне болуп атат? Мен 25 жашмын, 4 балам бар дейт да, элестетип келе. 25 жашар, 4 баласы бар. Бирок ошолордун несине мындай караганда жашоосу мындай эмне себептен да? Эки адам эки жакта жүргөндөн кийин бул нерсе мындай оңой эмес да. Себеби бул өзүнчө жашоо алып кетет, бул өзүнчө. Бирок айланып келип туруп кыйналгандар аялдар болуп калат экен да. Бала менен калып калат. Бала менен калып калат. Ал байкуш 2-3 баласын карайт, кечкери жумушун кылат, тамагын кылат, анан кийин мындай башка нерсени ойлоно албайт да. Мен ошо бул жердегилерге айтып атам да. Эмне шарт керек болсо өзүңөрдү эркин туткула деп атам да. Керкилер даже ден соолугунда карабай жүрө берет го. Аларга деле айтып атам да. Эгер силерге өзүңөр биринчи адам өзүн сүйүш керек да. Өзүңөр сүйүп туруп, өзүңөр бул нерсе ден соолугуңарды карасаңар, андан башка бир ийгиликтүү бир нерселер чыгат. Өзүнү карабай туруп эле больницага барам десе акчасы жетпейт дейт. Жок. Эгер главный сүйлөш керек да. Келип алып туруп, шеф же болсо байке мондой нерсе болуп атат, мага мондой жетишсиз болуп атат десе, мен жумушчуларга же башкаларга келгенде айтам да. Стоматолог керек болду, больница керек болду, клиника керек болду, эмне керек болуп атса айткыла, биз этап менен кылып бергенге дайын бардыгын. Мындай стоматологга керкилер барбай жүрө берет, же ден соолугун көрсөтпөй жүрө берет. Буну көрсөтсө, анан кийин адам ойлонот, башкача бир көз карашта болуп калат да. Анан көбүнчөсү эле бизге келгендердин көп көрдүм, телефон чалгандар мындай замкнутый болуп калганда, кандай болуп калса, жабык болуп калганда, коркуп калганда. Жок. Корко турган эч нерсе жок да жашоодо. Жашоо бир келет, бир келгенге жараша ошого жараша эркин жашап, өзүбүздүн максаттарыбызды мындай кеңири кылышыбыз керек дейм да. Ошондо бүгүнкү сен сүйлөгөндөрүңөн жыйынтыктап алганда карапайым калктын эмоционалдык интеллектин көтөрүшүбүз керек экен. Психология менен, психолог менен өзүн иштөөсүнүн мындай жолун көрсөтүш керек экен, сабырдуулук керек экен, жоопкерчилик керек экен. Жоопкерчилик жашообузга алганды билбейт экенбиз. Анан финансылык сабаттуулук керек экен. Ушул жааттар сабырдуулук керек экен, шүгүрчүлүк. Сабырдуулукту, шүгүрчүлүктү билбейт экенбиз, наалаганды жакшы көрөт экенбиз. Сындаганды жакшы. Сындаганды жакшы көрөбүз, Айтбек мындай эле деп, Жасыр мындай эле деп. Ошонун баарын эгерде адамдардын карапайым калктын ушул нерселерин, сапаттарын арттыра турган болсок,
анда ар ким өзүнүн жоопкерчилигин жашоосуна жоопкерчиликтүү да болот экен, өзүнүн жашоосуна ийгилик да калып келет экен. Ошондой эле бирөө менен кызматташуу, сүйлөшүү, коммуникацияны үйрөнсөк, жумушта мисалы үчүн бир ишти алдыкпы, аягына чыкканды, өтөсүнө чыкканды, майын чыгара иштегенди, ошол жумушка сүйүүнү бергенди үйрөнсөк, жашообузда чоң ийгиликтерге жетет экенбиз. Анан балдарыбызга ата энелер кайсы окуу жайда окуурун таңуулабай, кичинекей кезинен эле өзүнүн тандоосун сыйлаганды, өзүнө тандоо бергенди үйрөтүшүбүз керек экен. Ошондо бала өзүнүн көңүлү сүйгөн бир кесипти аркалай алат экен жана ошол жакта майнап чыгара алат экен. Ооба. Дагы тигүү жаатында кандай дагы көйгөйлөр? Тигүү жаатында көйгөйлөр кадр маселесин эле кылдык. Анан ошол жана дизайнер дедик го. Ошо азыр биз показ өткөрүп атканда Кыргызстанда бир 100ге жакын же 200ге жакын колубуздан келишинче дизайнер чогулталы да. Ошол дизайнерлер биздин ар бир фабриканттар өзү ошол дизайнерлерди алсын деп не кылып атам да. Мисалы дизайнерлер мындай сыяктуу окуганда өзү университетте сону бүткөн. Мен университетте эмнени сурап келдим да. Дизайнерликти бир жылда канча университет студент бүтөт десем, бир группада 20, бир университеттен сурасам 20-25 кыз бүтөт деди. Канчасы өзүнүн кесиби менен кетет десем 1 же 2 деди. Бул 0,0 канча процент болуп калабы? Пайыз болуп калабы? Ооба. 20-25 адам целый 1 жылдык неде. Азыр да кулду ушул экен. Мен жакында эле бир 4-курстун студенттерин алып келдик. Анан аларга кандай каалооңор бар, эмне кылалы, мындай форматта өзүңөрдүн эмне көргүңөр келип атат деген бир нерселерди кылалы десек, алар дагы мындай бул жерде апам киргизип койгон, ал жерде эжеке менин апам подружкасы экен, же эжем жездем экен, мындай экен деп окуп аткандар бар. Именно ушул тармак менен кетейин деген нерсе жок болуп атат да. Силер дизайнер менен иштешебиз деп атпайсыңарбы? Кайсы дизайнерлерди тандап атасыңар? Кыргызстанда ушундай төбөсү көрүнгөн, жакшы көңүлүңөргө жаккан дизайнерлер барбы? Жок, мен ал нерсеге карабайм атам. Төбөсү көрүнгөн, мисалы үчүн буга чейинки эмнелер болду да, атын атабай эле коеюн, показдар болду, башка нерселер болду. Баягы мен мындай бир сыйра 5-6 жылдын карасам, 5-6 эле адам жюри болот, 5-6 эле адам деле жүрө берет да. Мен ошого такыр неге аралашпаган, жаңыча мүмкүнчүлүгү жок адамдарды чогултайын деп атам. Жашын айырмасы жок. 50 жаш болобу, 40 жаш болобу, аларга мүмкүнчүлүк берейли. Аларга мени түшүндүрүп, ынандыргым келди. Ошол дизайнер иштеп атып туруп, өзүнүн сонун продукциясын тартып, элге көрсөтсүн. Элге жакпаса 1 жол жакпайт, 2 жол жакпайт, 10 жол жакпаса деле 11-жолкусунда мону жагат да. Ошентип жагып туруп, өзүнүн несине, айтишниктер өзүнүн программасын сатып атат да. Ошол сыяктуу дизайнер деле өзүнүн эскизини ишкерлерге сатсын. Бизге сатпаса, Кыргызстандыктарга сатпаса, анда чет өлкөгө сатсын. Оңой эле сатыш. Өзү азыркы күндө интернет аябай нерсе болуп атат, интернеттин нерсе. Буну пайдаланып туруп, Instagram, TikTok, почта, бүт жактар менен пайдаланып туруп, буну сатса болот. Буну башка мамлекеттер ушул нени кылып келип атат. Биздикилер гана мындай кылгыс келбейт да. Экинчиден, мен студенттерге, дизайнерлерге көбүнчө эмне кылам? Студент мезгилинен баштап изденсе, көп мамлекетке барса болот. Мен өзүм бир 50ден ашык мамлекетке баргам. Кыдырганды аябай жакшы көрөм. Акыркы акчам болсо да бир жака кыдырып келгенди аябай сүйөм да. Анан студент мезгилден ушундай экенмин да. Студенттер деле 1-курстан эгер дизайн мен эмнеге айдап эле дизайнерликке жабышып алдым, тигүү тармагы болгонум үчүн өзүнүн башка мамлекеттерде боло турган программаларга бекерге барып келген мүмкүнчүлүктөр толук тура. Просто бизде изилденип карашпайт да. Аракет кылбайт да. Келет, сүрөткө түшөт, жанагындай кетет, ушу менен бүттү да. Анан биздикилер көбүнчөсү эле эмнеге карап кетип атат да. Бирөө байып атат, анан много окуш керек экен, анан мен ушу менен болду, не болуп кетем. Бул акча табыш оңой эмес. Акча табыш оңой эмес. Буну табыш үчүн кыйла мээнет керек. Анда акча табыш оңой болсо, анда жөн эле жанагындай эмнелер менен болот го көбүнчөсү эле. Мен мынча табып миллионер болуп кеттим, мынча адамдын ичинде деп. Анда башка мамлекеттер бизден байып кетмек да. Андай эмес да.
эң керектүү нерселер бул кол өнөрчүлүк да. Өзүңүн колуңдагы нерсени өнөр кылып сатсаң болот. Туура пайдаланып сатсаң болот. Элге сат, кааласаң башка мамлекетке сат. Же болбосо мындай форматта деле иштесе болот. Мен эмне карап атам да, азыр биздин тигүү несинде окуп, үйрөнүп кете турган болсо, даже мен эмне сунуштап атам да, ошо келгендерге. Өзүңөр бирөөнүн дизайнери болгула деп атам, белгилүү адамдар. Ошо адамга 4 мезгил болсо, 4 мезгилге жараша бүт нерсени тигип бергиле, алдын ала не кылып туруп, жарашыктуу кылып туруп, сапатына жооп бере турган кылып тигип бергиле, ошого жараша иштегиле. Бул силердин ишиңер болсун. Ушул нерсе кылбайт да, бул рынок ачык. Бул рынокто карасаң, көбүнчөсү эле бизде Казакстан өлкөсүнөн келет экен, анан Түркиядан келип, анча бир жылда бир жолу, эки жолу кылып коюшат экен да. Вау деп ошол жака карап кетет. Бирок кол астыбызда 10 000 деген швеялар бар да. Неге кылсаңар болбойт дейм да, ошол нерселерди. Жана наалып жүрө бербей. Акчам жетпей атат, бул жетпей атат. Кылгыла мына нерсени. Wildberries озондор өлө чыгып, адамдар өзүнүн бир бизнесмен катардагы өзүн көргөзгөнгө мүмкүнчүлүктөр жакшы эле түзүлүп атат. Ооба. Ал жактарда колдонуңарбы? Wildberries менен Озонго чыгып атабыз. Буга деле мен айтат элем, көбүнчөсү эле Wildberries десе эле кирип кетип калат. Wildberries бул онлайн базарда, аябай чоң базар. Бул жерде конкурент аябай эле көп. Бул жерге сөзсүз түрдө акчалуу адам кириш керек, же болсаң өтө необычный ойлонгон, өзгөчө ойлонгон адам кириш керек деп эсептейм. Кандай болду? Биздикилер белгилүү убакытта киргендер бир аз соода кылып калды. Ошо кылган адамдарды көрүп, башкалары дагы кирип алып туруп, толтурасы банкрот. Себебини бул нерсе, буну түшүнүш керек. Керкилер айтып берет, буну риск кылып көрүш керек. Туура риск кылып көрүш керек, бирок сен рискти да өзүң мүмкүнчүлүгүнө жараша кылыш керек да. Бар нерсени киргизип алып туруп, анан көчөдө калып калбашың керек да. Эркилер үйүнү сатып кирип атат, машинасын сатып кылып атат, башка нерсесин, ата-энеси жашап аткан үйдү сатып кирип аткандарды көрдүм. Өзүм жакын досум да ошентип кирди. Азыр же андан жок, же беркиден жок. Орто жолдо калды, азыр айлыкка иштеп кирип атат. 50 000, 60 000 сом айлыкка кирип алды. Бул керек беле дедим да. Бир жака кирип атканда сөзсүз анализ кылыш керек деп ойлойм да. Анализ кылбай эле ошо эле кирип алса, бул аркага кетет. Анан Wildberries Озонго киргендердин баардыгы окутуп биз супер кылып атабыз деп атат да. Анын баардыгы супер болуп кетпейт да. Аны киргенден кийин бул айына же болбосо 2 жумада бир же жумасына бир сөзсүз түрдө товар киргизип туруш керек. Өзгөчөлөр товар киргизип текме кылып турбаса, бул нерсе жабылып аркада кала берет. Клиент киргенде эң жакшыларын карайт. Кимди карайт? Мисалы үчүн киргенде полону нesi турса, полону издесе, кийим деп издесе, кийимдики рекламага акча көп берген болсо, ошонуку чыгат. Озонда деле, Wildberries'те деле. Эгер сен рекламага акча бербей, жөн эле тигип киргизип бере турган болсоң, сеники аркага түшө берет, сени карабайт эч ким. Алдыдагы нерсени эле карайт да, ошолор эле сатыла берет. Ылдыйдагы нерселер сатылбайт. Ал аренда төлөйт, Wildberries'ке да аренда бар. Ар бир жүргөн, аяка бияка жүргөн таксилери, башка нерселерине да акча бул. Бардык нерсе акча. Буну керкилер эсепке албай атат экен да. Бул деле оңой нерсе эмес да. Буну деле карап туруп, бирөөлөр вау десе эле, башкалар деле вау деле киргизип, бирөөлөрдүн сөзүнө ишенип эле кирип кете турган бизнес эмес да, Wildberries менен Озончу. Азыр көп эле айтып берет, 2025-жыл онлайн продажанын аябай өсө турган жылы. Туура, бирок бул бардыгы эмес да. Бул менен бардык бизнесмен болбосун дейм, бардыгы бизнесмен болсун, баары ишкер болсун. Бирок али өзүбүздүн уровенибизди билебиз да. Ошого жараша кадам таштасак, дагы да реалдуураак жашоого алып келет да. Кыйналып, жана түшүнбөй эле кирип алгандан кыйла кыйналып калгандан бул минуска кетет да, адамды стресске салып коет. Биз деле банкрот болгон күндөр болду, аябай чоң нелерге. Буга чейин тамак аш формат жаатында иштеп көргөнүбүздө аябай чоң суммаларга банкрот болдук. Бирок ойлодук да, биз 4 областка кафе ачып көрдүк да. Бирок керкилери жакшы болду, керкилери финансовый грамотностьту 0 болгон үчүн айлыкта иштеп атып эле бизнеске өтүп калдым. Ана бизнес бир мезгилде эле супер болуп кетти. Бирок мен супер болуп кеткен башкара албай калдым.
башкара албай калдым. башкара албай калдым. Ошонун айынан мен кайра спортко кеттим. Кантип башкарып кетиш керек эле? Эмне кылыш керек? Катачылыгы Буга эмнеде экен? катачылыктары оңой. Бул биз көрбөйт экенбиз да ошол мезгилдечи. И бирөө айтса укпайт экенбиз да. Финансовый грамотность эң маанилүүсү. Эң маанилүүсү. Акча жакшы келатканда мындай Аны туура кармап, туура пайдаланып, туура сактап, туура жакка жумшаш керек экен. Биз муну билбейт экенбиз. Мисалы биз сонун болуп аткан мезгилде укмуш иштедик. 2 айдын ичинде үйлүү болдум. Сонун нерселерге жеттим. Бирок мен анан кийин кээинки нерселер туура эмес ойлонуп туруп, баардык нерсемден ажырадым. Баардык нерсем ажырады. Себеби баардык нерсем ажыраганда менин үй бүлөмө да залакасы тийди. Апама да залакасы тийди, келинчегиме, балдарыма залакасы тийди. Себеби духовный эмнелерин түшүрүп калды. Биз банкрот болдук депчи. Демек мындан чыгыш жолу да азап болду мен үчүн. Бирок Кудайга шүгүр, кыбыраган кырашат дегенде этап менен бир нерсе кылып келатабыз. банкроттук сага эмнени үйрөттү? Банкроттук бул бизнесмен болгондо деле сенин жаныңда сенин апаң менен аялыңан башка эч ким турбайт деген нерсени сезимди түшүндүрдү да. Дагы Бул банкрот болгон адамдын жанында бир-эки эле адам калат экен да. Бул чындык экен да. колуңда бар кезде көп беле? Колуңда бар кезде ушунчалык досуң көп, ушунчалык таанышың көп болот. Бирок ал мезгил келгенде стресс мындай Кудайга шүгүр стресстик бул мусулманга жарашпайт. Мен андай нерсеге барган жокмун. Бирок ушул нерсени түшүндүм. Бул нерсе демек менин өзүм каталарым экен дедим да. Демек өзүбүздүн катабыздан сабак алганга аракет кылдым. Өзүмдүн кетирген каталарыман сабак алып келатам да азыркы күндө. Бизнесмен деген ылдый түшөт, банкрот болот, финансовый грамотность эмне экенин ошактан үйрөнөт. Анан кайра бийик чыгат. Бул менен айда эле бул айтып атат дейиш мүмкүн кээинки көрүүчүлөргө. Мен булар бирөөлөргө сын таккым келбейт. Такканга акым да жок. Өзүмө эмнем деле жетпейт. Бирок ушул нерсени түшүнүп атам, ар ким өзүнүн деңгээлин гана билсе, өзүнүн жашоосун алдын эмес, арканы карап тура турган бир нерсени сезсе, менден да жаман жашай турган адамдар бар. Ушул жашообузга шүгүр келтирип туруп, бир өзүбүздүн жана үй куруп атканда фундамент курат го. Ушул фундаментибизди туура, анан пайдалуу курушубуз керек деген сезим болсо эле, андан кийин башка нерселер курулуп берет экен да. Башында сен айттың эле да, ушу боор ооруп эле баарына жардам берип анан боорго тепкен чырлар абдан көп болду. Андайлар көп болду. Мен келгенде ушул изданиянын өйдөсүнө баардыгын эле жатакана кесилип, бекер жатакана. Бекер обед. Завтракта бекер кылып койгон күндөрүбүз болду. Аларды да кылдык. Бирок андай кадырыңа жетпейт экен да. Анан жумуш кээде бар, кээде токтойт да. Ошондой ситуацияларда жумуш кээде 1-2 күн, 1-2 күн токтоп калган күндөрдө деле калган сен менен 2-3 айдан бери бактым дебейм. Эми сенин зданияңда жашап атат, имаратыңда, сенин тамагыңды жеп атат. Ошондо деле 1-2 күн жумуш жок болуп калса, бул жерде жумуш токтоду деп целый кетип калган адамдарды көрүп туруп, уже мен болуп калдым да. Андан тышкары окууну да бекер кылып көрдүм да. Келип, даже канча адам дейм санасам, кылган сооптордун баардыгы кетеби билбейм, кетип калбасын. Жол киресине чейин төлөп алып келип туруп, өзүбүз окутуп, мугалимдерге өзүм айлык берем, машинкага отургузуп, силер үйрөнгүлө, анан бул жака жумушка чыккыла. Главное, тияка мигрант болуп кетпей, балдарыңы бак. Же болбосо, ошо айылыңа барып туруп, машинканы да берип турайын да, өзүң иштеп, ошол жерде калып кал деген нерселерде күндөр деле болду. Бунда деле үйрөнүп туруп, сага айтпай эле кетип калганда ушу сен мындай капа калат экен да адам. Эсептешпейт, эми баары адамбыз го. Жашоодогу эң чоң нерсе бул көңүл го. Байлык, бийлик деп коет, жок, бул көңүл да. Ошол көңүл, үйгө барсаң, түнү барсаң деле, же келинчегиң, же апаң уктабай сени күтүп турган болот да. Сен апаң үчүн дагы эле жаш боласың да. Келинчегиң үчүн дагы эле жигитсиң да. Туура. Мындай 3 балам болсо деле дагы эле жигитмин да. Каякта жүрөсүң, кандай эме болуп атат. Уже кечигип калсаң. Ошолор сыяктуу болуш үчүн ар бир адам өзүнө бир кандайдыр бир план, максат коюп алыш керек дейм да. Демек, адамдарга балыкты тутуп, колуна берип, чайнап берип, жуткурбаш керек экен да.
жана көбүнчөсү эле кыйналдым деп келе берет го. Мен азыр аябай ташбоор болуп калдым. Мурда аябай эмне элем. Азыр аябай эле эмне болуп калдым, ташбоорлукту мындай туу чокусуна келип калдым десем деле туура болобу билбейм. Же бул мусулманга жарашпаган сыфатпы? Реалдуу карап калдың. Же реалдуу карап калдымбы? Башкачараак ойлонуп калдым да. Мурда башкачараак. Бирок ооруп калса, даже өзүбүз көтөрүп больницага апарат элек. Канчасына. Буяктагы эң частный больницада иштеген эң жакшы клиникадагы жетекчилерди, врачтарды бияка алып келип көрсөтүп жүрдүм. Биздин жумушчуларды жүрөгүнө карап кой, башка жагына карап кой, эмнесине карап кой деп. Досторума, нелериме, энелериме. Бирок ошондо деле кээде сени эмне кылбайт экен, баалабайт экен. Эми баалашпы, баалабашпы бир гана Кудай Тааланын несинде, бирок баары адамгерчилик деген нерсе бар го. Кылган ишиңе эмне кылып коюшубуз керек. Мен жашоодо түшүндүм. Мен дагы аябай башында аябай боорукер болуп, баарына ыйлап, жүгүрүп, тим эле миң чачырап берчүсүң го. Андан түшүнүп баштайт экенсиң. Адамды канчалык минтип колунан кармап, жетелеп, минткен сайын ал жетеленме болуп, кичинекей бала боюнча калып калат экен. Ал ошол төтөлөп аткан кезде ал эмгектеп, бутуна эптеп туруп, анан кайра тизесин жарып, жыгылып, кайра туруп, ошол нерсеге мүмкүнчүлүк бериш керек экен. Бербесең, өмүр бою эле минтип колуңа көтөрө берсең, майып кылып алат экенсиң адамдарды. Ошондуктан моралдык жактан адамдарды майып кылып албаш үчүн сенин колуңан келет, кыл, давай, иште деп эле мындай бир жакшы сөзүңдү айтып эле алдыга түртмөлөп турушуң керек экен да. Даяр оокат берсең, акча берсең, даяр тамак кайрымдуулук деп эле биз ушунун колунда жок экен дей беребиз. Мен аябай суранат элем да, келе кайрымдуулук дегенде бирөөгө билим берүү, бирөөгө кесип берүү, ушундай нерселерди кылсак кандай болот эле, даяр нерсени бербейли. Мен момдай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берем, ушунун өтөсүнө өзүң чыгасың. Сенин колуңан келет. Анан сизге бир дагы сунушум, мисалы үчүн буякта жаңы дагы адамдар болот да. Келип, ошол адамдарга бир күнү психолог чакырыңыз, сонун сабак өтүп кетсин. Бир күнү финансист чакырыңыз, финансовая грамотность, жөнөкөй карапайым тилде. Момдай сон, момтай кетип атса, бир айына момут келе, тигинт келе деген карапайым эле элементарный нерселерди үйрөтө турчу нерселерди. Мисалы үчүн мынча процентин алып сактап койгула, муну көбөйткүлө деген сыяктуу ушундай деп ойлойт элем да, кандай деп ойлойсуз? Муну кылыш керек. Биз муну кылып көрдүк. Соцфондду чакырдым, келгиле дедим. Баардык соцфонддон качып берет го, мен наоборот кылсам да. Чакырып, мага сотрудниктериме түшүндүрүп бергилечи дедим. Налог төлөсөк, кимге барат, мамлекетке канча пайызын төлөйбүз, биз канча пайызын алат, белгилүү пайызын биз да төлөп бердик. Ошол нерселерди кылып жүрдүм. Анан мен эмнени да азыр не кылдым да, азыр жумушчуларга билим берүү жаатынан деп атпайсызбы? Мен өзүм университетте же неде жакшы эле окуган бала эмесмин да. Бирок мен активный жүргөн баламыз. Анан мен дагы бир университетте бир минусун айтайын. Мен өзүм футбол ойногонум үчүн жаштыгымда кээде коллежде, мен коллежде эле бүткөм, медикмин. Университеттен чыгарат эле да, футбол ойнотуп коет да, сенин сабагың бүттү деп коет эле да. Кээдечи. Бул эң жаман нерсе экен да. Сен жыргап жүрө бересиң, түшүнбөйсүң, менин сабагым бүтүп кетип атат депчи. Бул туура эмес экен да. Бала да ойлонуш керек экен, кээде мугалимдер да өзүнүн университетинин атын чыгарыш үчүн мындай баланын өмүр бою жашоосуна мындай балта чаппаш керек экен. Өзгөртпөш керек экен да. Бул жерде личный кызыкчылыктын, университеттин кызыкчылыгы үчүн бир бала неге кетип калбаш керек экен да. Мен жаман болгон жокмун, бирок керки нерселерди ала алган жокмун да. Ошол сыяктуу мен азыр эмнени айтып атам да. Азыр биз бир-эки башка мамлекеттин коллеждери менен бир эмне менен сүйлөшүп атабыз да, мындай кылайын деп атам да. Бизде окуган адамдарга международный форматтагы сертификат, международный форматтагы билим берүүнү мындай күчөндүрөлү деп атабыз. Күчтөндүрөбү? Күчтөндүрөлү деп атабыз. Чтоб келген швея, келген технолог, келген отка болобу башкасы болсо келгенде көз карашты бир гана биздин Кыргызстандын көз карашы менен эмес, Европанын да башка мамлекеттин да өнүккөн көз карашы менен боло турган форматта мугалимдер окутуп үйрөтсө, алардын көз карашы өзгөрөбү деген максатым болуп атат. Азыр даже керек болсо азыр керки нерселерди сүйлөшүп атам.
3000дей же быйылкы жылга бир 5000 деп план кылып атам 2020. 5000 адамды бир окутуп, үйрөтүп, жарым акчасын башка жактан таап туруп, донорлор менен таап туруп, алар жаап берсе калганын хотя бы ошо окуган адам өзү жапса, үйрөнүп, ошол адамга да жардам болобу деп атам да. Бул нерсени мен өзүмө деле алып алсам болот. Аларга. Бирок мен сени ошол нерсени өзүм кылбайын да, башкалар деле пайдаланып туруп, үйрөнсүн деген максатым болот. Ошондой эле жана сиз дагы сөзүңүздө айтып кеттиңиз, 25, 20, 30 жаштагы жаш келиндер келет. Бир 4-5 баланын энеси болуп калган, анан турмуш жолу болбой калган, жалгыз калып калган айымдар келет, келиндер келет деп атасыңар. Ошондон улам ошо кыз келиндерге мындай турмуш курарда биринчи бутуңарга туруп, бир кесиптин ээси болуп, анан өзүңөр камдап алып, анан турмуш кургула дейт элем да, чындап. Мен билем, бул теманы билем го. Ал баардыгы адамдын өзүндө, бул Кудай Тааланын эсинде го. Ал нерсеге мен такыр жооп бере албайм. Бирок менин өзүм биякта жумушчулардан көргөн нерселеримде ошол кыздарыбызда дагы, эжелерибизде, эркектеринде деле эмне экен да, чыдамкайлык жоктугун айынан ушундай ситуация болуп кетти, же күйөөлөр жалкоо. Мен өз көзүм менен көргөн 3-4 нени көрдүм, бизде иштегендердин. Неге сен балаң өзүң алып келип, мектептен өзүң алып кетип атасың десем, мен күйөөм телевизор көрүп жатып берет үйдө дейт. Иш кылбайбы десем, жок, квартплата төлөйбүз. Анча-мынча болгондо, анча-мынча шабашка сыяктуу кылып коет, башка эмеге иш кылбайт дейт. Анда эмнеге сен анга үйлөндүң деген суроо болот да менин башымда. Буну баары деле ойлонуш керек. Бул менен бирөөнү күнөөлөп койбойм, бирок ушул нерсе болуп атат азыркы күндөчү. Ооба, жетилчүп биргесе эле турмуш курарда. Сөзсүз түрдө. Анан билим алалы, бир кесиптин ээси бололу. Анан турмуш балким жолдошубуз каза болуп калат, балким билбейм, майып болуп калат, балким. Ар кандай. Баары эле таштап кетет, баардык эркектер желмогуз жаман дегенден алыспыз. Ар кандай турмушта аялдан да кетет, эркектен да кетет, эки тараптуу болот дегендей. Ошентсе дагы кыз келиндерге өзүңөргө бутуңарга турганды, билим алганды үйрөнгүлө. Мырзалар болсо сабырдуу болгонду, мырзалар болсо тапкыч болгонду, эмгекчил болгонду, жоопкерчиликтүү болгонду, бала бакыраңарды төрөттүңөрбү, анда ошого жоопкерчилик алганды үйрөнгүлө. Мен ушуга эмнени дагы кошот элем, мырзалар десеңиз эсиме келип кетти. Мисалы биздин Лев Толстой көчөдө бар, аябай көп адамдар жумуш сурап турушат көп. Ошол жерлерде эркектер аябай эле көп турат да киши. Алам мен өзүм 2-3 жолу барып көрдүм да, курска не кылбайлы, үйрөтүп туруп не кылбайлы, мен аяктан не кылам дейт. Ал аялдардын иши го дейт да. Сиз канча табасың бир ай десем, бир жумадан бери турам, иш жок дейт. Мен ага гарантия менен айтып атам. Сен үйрөн, сразу жумушка чыгасың. Азыр могу жерде таап аткандан 2 эсе көп табасың. Жаман, жакшы жагы, сен ысык жерде отурасың. Чарчап кетсең, нерв болуп кетсең, турасың, кайра айланып кайра отурасың. Таза жер, ысык мезгил болсо, кондиционердин түбү, таптаза жер, таза нерсе менен иштейсиң десем, жок, мен андан көрө тияка барып иштеп келгеним жакшы дейт. Бизде курунамыз өлтүрөт экен, Курунамыз да. Өзү бир жумадан бери иштебей атат. Анан дагы эле сүйлөгөн сөзү бул да. Биздин эркектердин да. Эго, курунамыз аябай адамды сындырат экен. Жоопкерчилик да. Анан жоопкерчиликсиз, сонун нерсе. Ооба, цехиңизге, фабрикаңызга игилик. Рахмат сиздерге. Апрелде болот дедиңиз, мода көрсөтүүсү. Бизде апрелде, 9 апрелде пландап атабыз. 9 апрелге ушу азыр 1-2 күндөн кийин жарыялайбыз. Бир 20 январдан кийин жаңы дизайнерлерди чогултушту баштайбыз. Жаңы дизайнерлер, колуңардан кызыккандар, дизайнер мен укмушмун дегендер, өзүмдү сынап көрөм дегендер, мырзага кайрылсаңыздар болот. Тигүүчүлүктү үйрөнөм десе келсе болот сизге. Тигүүчүлүктү нөлдөн баштап үйрөнөм десе, келип туруп, келсе эле биз үйрөткөн аракет мен кызыктармын буга. Өзүбүздүн мекендештердин баардыгына кызыктармын. Бул жатакана иштейт, жатакана бар деп айтып берели. Жатаканасы бар. Мен даже могу жердеги 2-3 хостелдерди да сүйлөшүп койгом да. Кегиле ошолор келгенде арзаныраак кылып бергилсем, алар деле макул болгону. Адамдар түшүнөт экен да, бизнесмендер керектелер. Давай ошондой адамдар келсин, маякта 1000 сомдон берип аткан болсо, маякта мындай кылып берейин деген ээлер деле бар.
башка облустардан деле келе берсе болот. Каалаган кайсы област болсо келсе үйрөтөбүз дагы. Эгер акчасы жок болсо, акчасын кийин деле берсе боло берет, айырмасы жок. Эгер ошол эле мезгилде машинкасындагы бардык нерсесин алып бергенге деле даярбыз. Ал этап менен төлөп, главный иштеп калсын. Мигрант болуп чет өлкөгө Мигрант болуп, баласы биякта, көзү биякта, апасы тиякта болуп жүрбөсүн деп атам. Биргеликте ушул жерде иштеп калсын, бала чакасын. Сон бүгүнкү маегибиздин демеси маңызы ушул. Аялдарды, жарандарыбызды мигрант кылып сыртка чыгарбайлы, келгиле бияктан ынтымактуу чогулалы, бир жактан баш бир жеңден кол чыгаралы, Кыргызстандын атын чыгара турчу чоң брендтерди ойлоп табалы деп атат Жасыл мырза. Эмгегиңизге рахмат. Сизге да рахмат. Максатыңызга, ниетиңизге рахмат. Ушундай Кыргызстан, бүтүндөй Кыргызстанды ойлоп атканыңызга, ушундай салым кошуп атканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кыз келиндерге, мырзаларга балким аябай пайдалуу болду деп ойлойбуз. Бир кандайдыр бир көкүрөгүңөргө, көңүлүңөргө жакшы сөз себеп алсак, анда биз кубанычта болобуз. Пикириңиздерди, ой жүгүртүүңүздөрдү комментарийге жазып коюңуздар жана каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.